Бүгін мен мамлекеттин өнүгүүсүн көрө албай жаткан чагымчылдарга кайрылгым келди да. Акыркы күндөр ушунчалык чагымчылдар көбөйдү, тоба кылдым. Алар андай калыптарды кайдан түшкө кирбей турган калыптарды каяктан ойлоп чыгышат, билбейсиң да. Мен бүгүн эле Тредстен Айдар Раев дегендин жазганын сүйлөп чыкканын көрдүм. Таң калдым. Бул мындай нерсени алар каяктан ойлоп табышат болду экен деп. Сокурга деле көрүнө тургандай өнүгүү болуп атат го. 30 жылда мындай өнүгүүнү көргөн эмесмин мен. 30 жылдан республиканын ушунчалык өнүгүүсүн көргөн эмесмин. Таптакыр көңүл бурулбаган областтарда жолдор салынып, үйлөр курулуп атат. Мисалы Талас областы өмүрү көңүл бурулган эмес. Оштун бир районный центринен дагы жаман болчу. Оштун районный центри дагы андан жакшы инфраструктура өнүккөн болчу. Талас шаарына мен барганда кадимкидей, ушул неге бул област каралбай калган? Неге ушундай? Тиги Оштун бир өзгөнүнө дагы мындай инфраструктура будан дагы жакшы го деп ичим ачышчы. Эмне үчүн бул областтар каралбайт? Эмнеге нарын областы каралбайт деп. Бирок азыр барып көрүңүздөрчү сиздер Таласка. Ушундай бир сонун Талас шаары жасалды. Жолдор жасалып атат, инфраструктура укмуштуудай өнүгүп атат. Кантип көрбөйт ошол нерсени? ГИКтин үйлөрү салынып атат Таласта. Нарында болсо темир жол салынды Кочкорго. Андай темир жолду республика тарыхта өз каражаты менен эч качан салган эмес. Эч качан андай нерсе болгон эмес. Ысык көлгө барыңыздар, Ысык көлдү укмуштуудай инфраструктура өнүгүп, жолдор салынып атат, көп нерселер курулуп атат. Кантип көрбөйт ошол нерсени? Өнүгүп аткан нерсени кантип адамдар көрүшпөйт? Ош шаарына барыңыздар, Ош шаары кандай өнүгүп атат, Жалал Абад шаары кандай өнүгүп атат. Бир эле областтар эмес, бүтүндөй республиканын өнүгүп атат. Борбор шаары өнүгүп атат. Күндүнгө, саатка өнүгүп атат. Эмне кантип ошол нерсени ошол жана чагымчылдар көрө албайт? Кантип көрө албайт? Менин жогорку кызматта иштеген эч кимим жок. Эч кимим жок болгон мен катардагы жаран катары эле ушул өнүгүп аткан нерселерди айткым келди. Ушул өнүгүп аткан нерселерди кантип силер көрбөйсүздөр, урматтуу чагымчылдар, көргүңүздөрчү айнайындар. Кантип көрбөйсүңөр силер? Көрүлбөйбү ал нерселер? Жөн эле бир нерселерди айтып бергенче, анда сиз ошончолук республиканы өнүктүргүңөр келсе, ошол жерге барып силер да өнүктүргүлө да. Мен үчүн Мекеним эмне кылды деп ишеге отура бербей, сиз мен Мекеним үчүн эмне кылдым, мен Мекеним үчүн могуну кылып койдум деп сиздер да мактаныңыздар да. Республиканын өнүгүп атканын кантип көрбөйсүздөр? Таң калып атам мен, кантип алар көрбөйт? Жатып алып эле ар нерсени айтып, ал ою менен башка адамдардын да оюн бузуп, чагымчылдардын санын көбөйтүп, өнүгүп аткан республикабызды бузгусу келет да. Ушинтип өнүгөрсөк, буюрса келечекте биз жетеги Сингапур сыяктуу, Малайзия сыяктуу сонун өлкө болобуз, чыдап туруңуздарчы. Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30 000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Мен дагы өзүмдүн бир Кытай темасы боюнча ой пикирин бөлүшпөйүн деп чыктым. Азыр мындай атайын бийликке каршы саясий интригалар жүрүп атат да. Кытайлар каптап кетти, жер суунун баары Кытай болду, булар кийин бара жерлерибизди алып коет депчи. Урматтуу кыргызстандыктар, Кытайлар бир гана Садыр Жапаровдун убагында учурунда келген жок. Кытайлар Акаевдин убагынан бери Кыргызстан менен мындай көмөктөшүп, алыш бериш кылып, мындай коңшу өлкө катары иштеп келет да. Кытайлар ушул сууну алып коет, анан кийин жерди алып коет деген мындай караңгылыктан биз эртерээк чыксак, урматтуу кыргызстандыктар. Биз эми өзүбүз мактанабыз да, 3000 жылдык тарыхыбыз бар, манабыздан урпактарыбыз депчи.
Маназатан ұрпақтары мындай билимдүүрөөк, илимдүүрөөк бололук. Анткени Кытай бир гана Кыргызстанда эмес, бүтүндөй жер шаары менен иштешет. Эми ачуу сөз баягы кошумат кылып атат, бийликке пакта коюп атат деп айтышыңар мүмкүн. Албетте бийликке пакта койгон эмесмин, койбойм дагы. Бирок өзүмдүн мындай жүрөгүмдө болгон акыйкатты айтайын. Эч качан Кытай Кыргызстанды база албайт. Сууларды да сатып албайт, жерлерди да сатып албайт. Баардык нерсе мындай эл аралык келишимдер бар. Могу жол салгандар болсо, мисалы 5 жылда бүтөтөдү. Ошо 5 жыл бүткөндөн кийин Кытайлар 1 саатта Кыргызстанга калбайт, урматтуу кыргызстандыктар. Булар чыгып кетет, договор ошондой. Анан бизде дагы мыйзамдар бар да, чет өлкөлүк жарандарга жерлер, үйлөр сатып албайт деген бул мыйзам күчүндө да. Анан кийин мындай байкап көрсөм, ушу Садыр Жапаров деле азып мындай тепкилегенде башталды да. Эми баарыбыз алакандай кыргыз элбиз, наоборот тепкилөө, бийликке жардам берип, бийликтин саясатын колдоп, бул бийликтин саясатын колдоо бул сенин, менин, жалпыбыздын келечегибиздин келечеги болуп эсептелет да. Анан мен чынын айтайын, баягы пакта коюп атат, тиги бу деп дешиңер мүмкүн. Бирок мен өзүм таластык болом да. Анан эң акыркы жолу 86-жылы Таласта курулуш иштери болгон экен. Этаж домдору салган, жолдору, мисалы больницалар, мектептерчи. Эми азыр Таласка барсаң, Кудай буйрса могу майрамдарда барасыздар, көрөсүздөр да. Мындай Талас маленький Швейцария болайын деп калыптыр, Кудай буйрсачы. Андан кийин бир эле Таласка эмес, Ошко, Жалал Абадка, Нарынга, Көлгө миллиард деген сомдорду бөлүп, ошонун баарын туура иштетип, бирөөнө бир сом жегизбей, улам контролдоп, улам текшергени бул абдан жакшы. Анткени бул иштин жыйынтыгын биз азыр көрүп атабыз да. Таласта эч качан биз уктазам түшүмө кирген эмес. Таласка ушундай бир элитный домдор салынып, ипотекалар, ипотечный үйлөр салынып, жаңы жолдор курулуп, Таластын ичиндеги почти 100% жол Талас шаарынын ичинде оңолду. Жаңы жолдор салынды. Талас-Тараз жолу где-то 100 километр. Ал жол ошол мен айткан 90-жылдан бери только ямычный работа болуп келген да. Мындай айтканда ал жол мындай жылаанын теризинде болуп калган быдырал болупчу. Эми азыр ошол жолдордун баары Кудай буйрса оң болот. 3 жыл проект, 3 жылда бүтөбүз депти, 100 километр жолду. Анан ушундай бир жакшы иштер жазылып атат мамлекетте. Албетте баягы дүйнөлүк эмелерге карап көрсөк, баардык жер деле кымбат болуп атат. Казакстан деле, Өзбекстан деле, Россия деле ошол биз тарткан азапты алар деле тартып атат. Бул жалпы кымбатчылык жалгыз эле Кыргызстанда эмес. Бензин кымбат дейсиңер, сәлерке кымбат дейсиңер. Бунун баардыгы бизден чыкпайт, урматтуу кыргызстандыктар. Биздин мындай жерибизден бензин ушундай иштетилген заводдор жок да, ошонун негизинде биз азыр сырттан алганда Россиядан алабыз да, ошон үчүн бензин азыр бул убактылуу эле кымбат. Анан баягы кыргыз журтун баарыңарды ынтымакка чакырам. Бир жакадан баш, бир жеңден кол суксак гана бизде Кыргызстандын жөнүгөт. Анткени сен жашап аткан Кыргызстан, мен жашап аткан Кыргызстан, бул меники, менин сеники, урматтуу кыргызстандыктар. 2020-жылдагы революцияга качкандардын баарын доканцалар деп шылдыңдап коюшкут го. Доканца деген уран, доканца деген принцип эмнеден улам чыккан? Бүгүн да доканцалар пайда болуп атат. Себеби 2020-жылы Сыймык Жапыкеев элди дүрбөтүп, соцсеттер аркылуу кухняда отуруп, чындыкты айтып, ошол байлардын мүлктөрүн алабыз, тигинтебиз, минтебиз, то есть элге жага турган сөздөрдү сүйлөп, элдин бүйүрүн кызытып, бийликке каршы элди тукуруп, ушундай бүйүрү кызып дүрбөп турган кезде шайлоо себеп болуп, элдин баары көчөгө чыгып, акыйкат издеп, революция болуп кеткен. Ошол кезде эмненин күчү менен? Доканца деген принцип менен революция болуп кетти. Эл күйлөнүп кетти. Себеби доканца принциби ошол революция болбой калганда, ошол бийлик кетпей калганда,
ошол көчөгө алып чыккан элдин баарын Сыймык Жапыкеевке элди козутуп, көчөгө алып чыгып башаламандыкты уюштурган деген статья коюлуп, ошол көчөгө чыккандардын баардыгына иш козголмок. Ошон үчүн бул бийликти до конца кулаталы деген уран болгон. Кулабай калса баарыбызга иш козголот деген ушундай принциптер болгон. Бүгүн дагы Самат Кушбекке окшогон ошондой до концачылар пайда болуп атат. Чындыкты айтып атам, акыйкатты айтып атам, такталгандагы, такталбагандагы жарымы жалган, жарма чын, ушундай элдин бүйүрүн кызытып, ушундай сөздөрдү баштаган. Буга баары бир кааласа да, каалабаса дагы иш козголот. Бул терең кирип кетти, өзү байкабай калды. Анан эмне кылыш керек? До конца деген принципке өттү. Кыргыз элим ойгонгула, кыргыз элим тургула, кыргыз элим мындай болуп атат деп, жумурткадан кыр издеп, болгон нерсенин баарын алып чыгып, элди козутуп тургуза албай атат. Бул бийликти мына Садыр Жапаровдун бийлиги деп элди козутуп, өзүнүн көчүгүн сакташ үчүн элди көчөгө алып чыгып, бул бийликти кулатып, өзүнүн жанын сакташ керек болуп атат. Бул эми терең кирип кетти. До конца принцибине өтүп элди козутуп, эмне жатасыңар, тургула элим, ойгонгула элим деген ушундай козутууларды баштады. Бул до конца принциби. Карапайым эл билбешибиз мүмкүн, ушул Самат Кушбек ушул чындыкты айтып атат, акыйкатты айтып атат деп ушул сөзүнө кулак төшөө бугуп, бүйүрүбүздү кызытып, ушундай болушубуз мүмкүн. Акыйкатында Самат Кушбек өзү билбей калды ушул терең кирип кеткенин. Терең кирип кеткенден кийин ага сөзсүз түрдө Кыргызстанга келсе иш козголот. Ошондуктан бул баягы вабанк деп коет го, до конца кетүүгө аракет кылып, элди козутуп көчөгө чыгарып, бул бийликти коңторуп, жалгыз көчүгүн сакташ үчүн ушундайга өттү. Самат Кушбек дагы до конца болмой болду. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, өзүбүз таразага салат болушубуз керек баардыгын. Ошондуктан до конца деген принцип эмнеден пайда болгон? Самат Кушбек дагы ошол сыяктуу до конца принцибине өттү. Сүт кандай болсо каймак ошондой болот деп, түшүнүгүбүз өзгөрмөйүнчө геройлорубуз өзгөрбөйт. Бүгүнкү күндө тилекке каршы кимдерди герой кылабыз? Мага окшогон тантыктарды, Сыймык Жапыкеевке окшогондорду, Эрулан Көкүлүвкө окшогондорду, канча жылдан бери эмгеги сиңип, эмне деген элдерди дарылаган врачтар герой болбой, ошо врачтын кемчилигин издеп, чукуттап, тартып чыгып элдерге жарыялаган блогер герой болуп атат. Канчалаган экономикага санымы кошкон илимдүү экономисттер, эмне деген юристтер, эмне деген ушундай билимдүү экономикага санымын кошуп Кыргызстанды алдыга сүрөп аткан эмне деген геройлорубуз бар. Аларды герой кылбайбыз, тилекке каршы мына телефонго тартып кыйкырып чыккандар герой болдук. Ошондуктан урматтуу достор, геройлордон башталган.